Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Алгебра сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы натуралдык көрсөткүчү бар даража жана анын касиеттери. Даражаларды көбөйтүү жана бөлүү. Бүгүнкү сабакта биз даража деген эмне экенин билебиз. Даражаны туура жазабыз жана окуйбуз. Даражаларды көбөйтүүнү жана бөлүүнү аткарабыз. Biz buga чейин билебиз, окшош кошулуучулар бар. Алар бир сандан түзүлөт. Мисалы, 2 кошулган 2 кошулган 2 кошулган 2 кошулган 2 кошулган 2 барабар 12. Буну биз кыскача кантип жазсак болот окшош кошулуучуларды? Кошулуучунун бирөөсүн жазабыз жана канча кошулуучу болсо, ошончого көбөйтөбүз. 2 көбөйтүлгөн 6 барабар 12. Жооптору бирдей чыгып жатат. Ал эми окшош көбөйтүүчүлөрдү кандай кылып жазсак болот? 2ден 2ни 6 жолу бири-бирине көбөйтүп жатабыз. 2ни 2ге көбөйтсөк 4, 4'tü 2'ge 8, 8'di 2'ge 16, 16'dı 2'ge 32 жана 32'ni 2'ge 64. Окшош көбөйтүүчүлөрдү биз көрсөткүчтүү даража түрүндө кыскача жазсак болот экен. Ал үчүн көбөйтүүчү сандын бирөөсүн жазабыз жана канча көбөйтүүчү болсо, ошончону санап туруп даража көрсөткүчүнө жазабыз. Бизде бул жерде 2ден 6 болгон үчүн көрсөткүч даражасына 6 санын жаздык жана 2ни 6 жолу көбөйтүп туруп жообун табабыз. Көрсөткүчү 1 болгон А санынын даражасы деп А саны өзү аталат. Ал эми натуралдык көрсөткүчү 1ден чоң n болгон А санынын даражасы деп ар бири Ага барабар болгон n көбөйтүүчүнүн көбөйтүндүсүн айтабыз. Бул жерде А саны негизи деп аталат, ал эми n даражасы же болбосо көрсөткүчү деп аталат. Мисалы, 3'түн 4-чү даражасы бул 3 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3. Ал эми көрсөткүчү 1 болгон А санынын даражасы бул А саны өзү. Мисалы, 20'нын 1-чи даражасы 20. Даражанын маанисин табууну даражага көтөрүү дейбиз. 5'тин 4-чү даражасы 5 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 5 барабар 625. Демек балдар, 5'ти 4 жолу көбөйтсөк 625 экен, же болбосо 5'тин 4-чү даражасы 625. Эми балдар, терс санды даражага көтөрүүнү карайбыз. Минус 4'түн 4-чү даражасы. Бул 4'тү минус 4'тү өзүнө 4 жолу көбөйтөбүз. Барабар 256. Минус 5'тин 3-чү даражасы. Барабар минус 125. Балдар, бул жерден көрүп турабыз, Биринчи терс санды көтөргөндө жообунда оң сан алдык. Ал эми экинчи терс санды даражага көтөргөндө терс сан чыкты. Эмне себептен деп ойлойсуңар? Кандай айырмачылыктарды байкадыңар? Туура, ал даража көрсөткүчүндө турган сан. Эгерде биз билебиз, оң санды канча жолу бири-бирине көбөйтпөйлү, сөзсүз түрдө оң санды алабыз, Демек, оң санды даражага көтөрүүдө оң сан келип чыгат экен. Ал эми терс санды жуп сандагы даражага көтөрсөк, оң сан келип чыгат экен. Ал эми терс санды так сандагы даражага көтөрсөк, дайыма терс сан келип чыгат.
Bizde бұл жерде -4'tü jup darajага көтөрүп жатабыз, ошондуктан оң сан келип чыкты. Ал эми -5'ти так сандагы даражага көтөрүп жатабыз. Жообу терс сан келип чыкты. Негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүдө негиздери мурдагыдай калат. Ал эми даража көрсөткүчтөрүн кошобуз. Мисалы 2'nin квадраты көбөйтүлгөн 2'nin кубу барабар 2. Ал эми даража көрсөткүчтөрү болгон 2 менен 3 санын кошобуз дагы 2'nin 5-ci даражасы келип чыгат. 2'nin 5-ci даражасы 32. Же болбосо текшерип көрөлү. 2'nin квадраты көбөйтүлгөн 2'nin кубу барабар 2'nin квадраты 4. Ал эми 2'nin кубу 8. 4'тү 8ге көбөйтсөк 32. Демек, мындай жол менен дагы чыгарсак болот экен, балдар? X'тин 5-ci даражасы көбөйтүлгөн X дейт. Эгерде берилген негизде даража көрсөткүчү жок болсо, анда сөзсүз түрдө ал жерде биз 1 саны бар деп билебиз. Көрсөткүчү 1ге барабар болот. Ошондуктан X'тин 5-ci даражасы көбөйтүлгөн X бул барабар X'тин 6-cı даражасы болот. Ал эми негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүүдө негизин мурдагыдай калат. Ал эми бөлүнүүчүнүн даража көрсөткүчүнөн бөлүүчүнүн даража көрсөткүчүн кемитебиз. 3'түн 5-ci даражасы бөлүнгөн 3'түн квадраты барабар 3. Ал эми даража көрсөткүчү 5'тен 2'ни кемитебиз. Барабар 3'түн кубу. 3'түн кубу балдар 27. 3 жерде 3 9. 9'ду 3'кө көбөйтсөк 27. Өз-өзүнчө чыгарып көрөлү. Ар бир бөлүнүүчү менен бөлүүчүнү даражага көтөрүп алып бөлүп көрсөк дагы болот. 3'түн 5-ci даражасы 243. Бөлөбүз. 3'түн квадраты бул 9. 243'тү 9'га бөлсөк 27. Ал эми балдар, каалагандай сандын 0-чу даражасы сөзсүз түрдө 1ге барабар болот. X'тин 0-чу даражасы 1. 24'түн 0-чу даражасы 1. Даража менен болгон амалдарды аткаруу тартибин карайлы. Биринчиден, сөзсүз түрдө бардык сандарды даражага көтөрүп алуу аткарылат. Андан кийин көбөйтүү жана бөлүү амалдары аткарылат. Эң соңунда кошуу жана кемитүү амалдары аткарылат. Анда эмесе балдар, мисалдарга көңүл бөлөлү. Көрүп турабыз, биринчи мисалда Y-тан канча экен балдар? 8 экен. Эгерде араларында эч кандай амал жок болсо, биз билебиз, ал жерде көбөйтүү бар. Демек, Y-тан 8 экен. Барабар кыскача түрдө Y-тин 8-ci даражасы деп жазабыз. 2'ден 1 көбөйтүлгөн 2'ден 1 көбөйтүлгөн 2'ден 1 көбөйтүлгөн 2'ден 1 дейт. Демек, 4 жолу экен. 2'ден 1'дин 4-чү даражасы. Алымын дагы бөлүмүн дагы даражага көтөрөбүз. 1'дин 4-чү даражасы 1. Биз билебиз, 1'ди канча жолу өзүнө көбөйтпөйлү 1 келип чыгат. Ал эми 2'nin 4-чү даражасы 16. Жообу 16'дан 1. Экинчи мисал. 1,5'тен 2'nin кубу дейт. Бул жерде аралаш бөлчөк берилип жатат балдар. Биз аралаш бөлчөктү даражага көтөрүш үчүн биз аны дурус бөлчөккө айландырып алабыз. Ал үчүн бөлүмүн өзүн жазабыз.
bölümünü. Бүтүн bölügün bölümünü köböýtöbüz jana alımyn koşabız. 1'di 5'ke köböýtsek 5, 5'ke 2'ni koşsak 7, 5'ten 7 bölçegi gelip çykdy. Emi alımyn dagy bölümün dagy darajaga köterүүnü atkarabız. 7'nin kubu 343, 5'tin kubu 125. Jobu 125'ten 343. Minus 1,5'tin kvadratı. 2 degen bu jupsan. Al emi jupsanga ters jup darajaga ters sandy götürsek biz aytyp ötdük oň san gelip çygat. Demek 1,5'ti 1,5'ke köböýtsek 2,125. Üçüncü misal. 5'tin kubu kemitilgen 9'dun kvadratı. Barabar. 5'tin kubu 125 kemitilgen 9'dun kvadratı 81. 125'ten 81'di kemitsek 44. 24 kemitilgen 13'tün kvadratı deyip. Balдар karagıla. Üçüncü misaldın birincisinde har bir sanda öz-özünçe daraja görsetkiç bar bolчу. Oşonduktan biz darajaga götörüp turup anan kemitүү amalyn atkardyk. A bul jerde kaşada kemitүү amaly turat, anan kaşanın sırtında daraja görsetkiçi turat. Demek biz kaşanın içindeki amaldy atkaryp, andan soň daraja görsetkiçini köteröbüz. 24'tön 13'e kemitsek 11, demek 11'din kvadratyny tababız. Barabar 121. Keyinki misallarga köňül böleli. Minus 3'tün kubu bölüngen 3'tün kvadratı koşulgan 4'tün 4-nji darajasy. Biz aytyp ötdük birinji daraja görsetkiçti darajaga göterүү amalyn atkarabız dep. Demek minus 3'tün kubu bölüngen 3'tün kvadratı. Minus 3'tün kubu minus 27. Bölöbüz 3'tün kvadratı 9'ga. Koşabız 4'tün 4-nji darajasy 256. Barabar. Minus 27'ni 9'ga bölsek minus 3. Koşabız 256. Jobu barabar 253 sanyken. Ekinci misal. M'din 9-nji darajasy bölüngen M'din 2-nji darajasy köböýtülgen M'din 4-nji darajasy. Biz bul jerden görüp жатabыз jalan köböýtүү jana bölүү amaldary eken. Al emi berilgen negizleri bardygy birdey eken. Biz anyktamany karap öttük. Egerde negizleri birdey bolsa, anda daraja görsetkiçlerin koşup kemitebiz. Köböýtүү bolgon учурда koşabız, bölүү bolgon учурda daraja görsetkiçlerin kemitebiz. Demek M'din 9-nji darajasy bölüngen M'din kvadratı. Demek 9'dan 2'ni kemitebiz. Antkeni bölүү M'din 7-nji darajasy köböýtülgen M'din 4-nji darajasy. Al emi köböýtүү учурунда biz daraja görsetkiçlerin koşabız. M'din 7-njisi koşulgan 4. 7'ge 4'ti koşsak 11 demek. Jobu M'din 11-nji darajasy. Keyinki misalga köňül böleli. Berilgen sandy kandaydyr bir sandyn darajasy türünde atkarуу gerek bolsa. Bizge 64 sany berildi. 64 sanyn biz kandaydyr bir sandyn kvadratı türünde görsetsek, al 8'din kvadratı bolat eken. Je bolbosa kandaydyr bir sandyn kubu türünde görsetküli dese. 64 sany bul 4 sanynyň kubu bolat eken. 4'tü 4'ke köýtsek 16, 16'ny 4'ke köýtsek 64 eken baldar. Anda mese baldar üýge tapşyrmaga köňül bölöbüz.
Номер 387. Biz başında misaldardy çıgarganday ar birin öz-özünçe darajaga göterүүnü atkarabız. Oňoý ele balдар. Men oýlaým bardygyňar eň jogorky deňgelde atkaryp kelesiňer tapşyrmany. Nomer kийinki 399. Esepdegiledek. Bul jerde daraja görsötküçleri goldanylgan tuýuntma berilipdi. Demek, daraja görsötküçleri bar amaldar kanday iretde atkarylat ele? Birinci darajaga köterүү atkarylat. Andan soň köýtүү jana bölүү amaldary atkarylat. Eň soňunda koşuu jana kemitүү amaldary atkarylat. 428. Bul jerde jalaň darajany köýtүү jana bölүү amaldary atkarylyp жатат. Biz bilebeze bölçök syzygy balдар bizge kanday amaldy beret? Esdeýbiz, bölçök syzygy bölүү amalyny түшүндүrөt. Alımın bölümünü bölüyoruz. Misalı, çizim karagla. 7'nin 9. darajası köbeytülgön 7'nin 5. darajası deydi. 7'nin 9. darajası köbeytülgön 7'nin 5. darajası bizge 7'nin 14. darajasını beredi. Demek 7'nin 14. darajası bölüngön 7'nin 12. darajası bu 7'nin kvadratı. Aymi 7'nin kvadratı barabar 49. Naki balдар uşintip biz tapşırmağızdan bir bölügün çıgardık. 428'in A'sı 49 çıgartken. Dal ele uşunday kılıp B jana G variantların çıgarıp geleziňer. Andemese bugünkü sabagybız soňuna çykdy. Görüşgünçe salamatda kalgıla.